Бишкек шаарынын жана ага жакын аймактардын тургундары экологиялык таза жылытуу системаларын орнотуу үчүн 1 миллион сомго чейин жеңилдетилген насыя ала алышат. Бул мүмкүнчүлүк Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги ишке ашырып жаткан Кыргыз Республикасында абанын сапатын жакшыртуу долбоорунун алкагында сунушталууда. Каржы министрлиги тарабынан ушу жаратылыш ресурстары министрлиги менен биргеликте ушул долбоорду ишке ашырууда азыркы учурда абанын сапатын жакшыртуу долбоордун суммасы 50 миллион АКШ доллар түзөт. Ошо жылуулук насосторго кредиттик линиянын суммасы 31,8 миллион АКШ доллары түзөт. Ушул максаттарга жылуулук насосторду орнотуу, сатып алуу максаттарына ошо сумма каралган. Маалыматка ылайык, үй чарбалары үчүн насыя жылдык 8% менен 60 айга чейин берилет. Каражат жаңы жылытуу жабдууларын сатып алууга жана орнотууга багытталат. Мындан тышкары жылытуу жабдууларын жеткирген компаниялар үчүн да өзүнчө шарттар каралган. Алар 5 миллион сомго чейин насыяны жылдык 10% менен 60 айга чейин ала алышат. Жеңилдетилген насыялар А-банк, Элдик банк жана Бакай банк аркылуу берилет. Элдик банк Кыргыз Республикасында абанын сапатын жакшыртуу проектисинин долбоордун алкагында кредиттерди берип баштады. Бул долбоор негизи Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги тарабынан жана Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен ишке ашырылган. Бул кредит 2026 жылдын башынан баштап берилип келе жатат бизде. Сизге белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасында бир нече банктар берилип атат. Адистердин айтымында жылуулук насостору энергияны үнөмдөп, көмүргө салыштырмалуу натыйжалуу иштейт. Алар электр энергиясын аз керектеп, кышында үйдү жылытып, жайында салкындатууга мүмкүнчүлүк берет. Арашан айылынын тургуну мындай жабдууну өткөн жылы орнотуп, анын пайдасы тууралуу айтып берди. Ошондой эле ал насосту телефон аркылуу башкарууга болорун белгиледи. Тепловой насос койгондо бул мынакей 200 литрден 180 квадрат үйгө 20 киловаттык тепловой насос коюлат экен. Ошого жараша эки бак коюлат ушундай. Бул термос сыяктуу. 200 литр. Бирөө ысык суу берилет. Баягы үйдөгү аристон илбей эле үйгө, кухняга аристон илмей кереги жок. Ваннага аристонду мындай гилейтип баягы кафелдин үстүнө илмей жок. Ушул жерге эле котельныйга ушундай бак коюлат, котельныйдан ысык суу кетет үйгө. Бул душевойго, кухняга. Андан тышкары бул 200 литровый бак, бул болсо отопленияныкі, отопленияга кетет. Анан кийин баягы только менки свет менен иштейт. 3 фаза кошуш керек, бирок 3 фаза максимально 7 киловатт, максимально минус 20 болгондо где-то бир 7 киловаттка чейин жетет жегени. Бирок мынакей мен сентябрь айында 25-жылы орноттурдум. Азыр март айы 26-жылга кошкондо ошондо 6 ай болот. 6 айдын ичинде 25 000 сом төлөдүм. Мына ачык айтайын. Бунун ичинде үйдүн светтери бар, үй тиричилик техниканын свети бар. Анан мына ысык суу, отопление баары кошулуп 25 000 сомго чыкты. Аябай үнөмдүү. Долбоордун негизги максаты Бишкек шаарындагы абанын булганышын азайтуу. Айрыкча көмүр менен жылытуудан чыккан зыяндуу PM2 чекит 5 бөлүкчөлөрүн жана парник газдарын кыскартуу көздөлөт. Заманбап жылытуу системаларын колдонуу көмүр мештерин азайтып, калктын ден соолугуна болгон терс таасирди төмөндөтүүгө жардам берет. Айпери Муратбекова, Чыңгыз Садыков, УТРК Чүй.